Саламатсыңар балдар, жалпы биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жер бетинде тиричиликтин өрчүү процесси деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер жер бетинде тиричиликтин ар бир эраларда же болбосо доорлордо мезгилдердеги өрчүшү, эволюциянын негизги багыттары болгон биологиялык прогресс жана биологиялык регресс тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабакта жер бетинде тиричиликтин пайда болушу деген теманын алкагында сөз кылган элек. Ошентип тиричиликтин пайда болушу менен жер бетинде түрдүү шарттар өзгөргөн. Тирүү организмдердин пайда болушу жер планетасынын эволюциясы менен тыгыз байланышта. Жердин геологиялык тарыхын түрдүү узактыктагы убакыттарга бөлүп карайбыз. Башкача айтканда аларды биз эралар деп айтабыз. Эралар мезгилдерге бөлүнөт. Ар бир эранын мезгилдин өзүнө тиешелүү тирүү организмдеринин өрчүү тарыхы бар. Айталы, мындан 5 миллиард жыл илгери күн системасында жер планетасы калыптанган. Биз жер кантип калыптангандыгын билебиз, өткөн сабакта өткөн элек. Алгач ушул жерде химиялык эволюция жүргөн. Адегенде органикалык эмес заттар, андан соң органикалык эмес заттардан жөнөкөй органикалык заттар, алардан татаал органикалык заттар, алардан анан эволюциянын биологиялык бөлүгү, башкача айтканда биологиялык эволюция башталган. Же болбосо бул этапта тирүү организмдерге тиешелүү касиеттерге ээ алгачкы жөнөкөй тирүү формалар пайда болгон деп айткан элек. Ошентип ушул химиялык эволюция, биологиялык эволюция жер планетасынын тарыхы менен тыгыз байланышта. Биз жана айтып өттүк, ушул өрчүүнү эраларга, мезгилдерге бөлүп карайбыз. Мисалы, алгачкы 3,5 миллиард жыл илгерки эраны же доорду биз архей деп коебуз. Архейде дагы белгилүү деңгээлде тирүү организмдердин тиричилиги болгон. Андан кийинки эра бул протерозой. Андан кийин палеозой, андан соң мезозой эрасы келет, анан кайнозой кетет. Демек, ар бир эранын өзүнө тиешелүү тирүү организмдердин өрчүүсү бар экен. Биз силер менен тасманын жардамы аркылуу ар бир эралардагы мезгилдер жана мезгилдерге тиешелүү тирүү организмдердин өрчүү тарыхына токтолуп коелу. Жер бетинде тиричиликтин өрчүшүн биз бир нече эраларга бөлүп карайбыз. Мындан 3500 миллион жыл илгери архей, 2700 миллион жыл илгери протерозой, 570 миллион жыл илгери палеозой, 230 миллион жыл илгери мезозой, ал эми 67 миллион жыл илгери кайнозой эрасы болгон. Алгач биз архейге кайрылалы. Архейде тиричилик жок эсе болгон. Биз билгендей, алгачкы тиричилик сууда пайда болгон. Сууда органикалык эмес заттардан жөнөкөй органикалык заттар пайда болуп, алар бири-бири менен аракеттенишип, татаал органикалык заттар пайда болгон. Алар сыртынан мембрана менен капталып, алгачкы тирүү формалар жаралган. Бул тирүү организмдер гетеротрофтор болгону силерге маалым. Алар тирүү организмге тиешелүү касиеттерден бөлүнүп көбөйүүгө, зат алмашууга жөндөмдүү болгон. Акырындап алардын санынын көбөйүшү менен жашоо үчүн күрөш табыгый тандалуу жүргөн. Дал ушул тирүү формалар бардык тирүү организмдердин негизги түпкү теги болуп эсептелинет. Акырындап океан деңиздерде органикалык заттардын азайышы менен күндөн келген жарык энергиясын пайдаланып, органикалык заттарды түзгөн автотрофтор пайда болгон. Көк жашыл балырлар, бактериялардын пайда болушу менен абада жана сууда кычкылтек көбөйгөн. Аны менен озон катмары пайда болгон. Ошентип тиричилик өзгөргөн. Бактериялардын, көк жашыл балырлардын, дегеле бардык балырлардын түрлөрүнүн саны көбөйүшү менен абада кычкылтектин саны көбөйгөн. Тирүү организмдердин түзүлүшү татаалдана баштаган. Прокариоттордон эукариоттор, колониялуу, көп клеткалуу тирүү организмдер жаралган. Балырлардын бир нече түрлөрү, ийне денелүүлөр пайда болгон.
Ошондой эле бул мезгилдин аягында хордалуулардын алгачкы түрлөрү пайда боло баштаган. Ошентип кургактык дагы көбөйө берген. Палеозой бул мезгилде тиричилик кургактыкта да, сууда жүргөн, өз ичине Кембрий, Ордовик, Силур, Дивон, таш көмүр жана Перм деген мезгилдерди камтыйт. Алгач биз Кембрий, Ордовикке кайрылалы. Негизинен сууда тиричиликтин көп түрдүүлүгү көбөйө баштаган. Омурткасыз жаныбарлардын түрлөрү пайда болгон. Мисалы, ар түрдүү ичи көңдөөлүүлөр, мунак буттуулар, трилобиттердин саны, моллюскалардын түрлөрү көбөйгөн. Ошентип сууда тиричиликтин көбөйүшү менен ал эми кургактыкта болсо коз карындар жана бактериялардын саны көбөйгөн. Силурда тоонун пайда болушу, кургактыктын санынын көбөйүшү же болбосо океан деңиздер азайып кургактык көбөйгөн алгачкылардан болуп, мисалы өсүмдүктөр кургактыкка чыга баштаган алгачкы пислофиттер пайда болгон. Пислофиттер андан ары дүркүрөп өскөн. Балырлардын көптөгөн түрлөрү күрөң, кызыл, жашыл балырлар, омурткасыз жандыктардын көп түрдүүлүгү андан ары көбөйгөн, трилобиттердин саны көбөйгөн, моллюскалардын түрлөрү арбын болуп өрчүй баштаган. Кургактыкта алгачкы көп буттуулар, чаяндар жана канаттары жок курт-кумурскалар пайда болгон. Дивонго кайрылалы жагымдуу, нымдуу климат болгон. Пислофиттердин саны азайып, алардын ордуна плаум, папоротник, кыркмуун сымал өсүмдүктөр пайда болгон. Манжа билек балыктардын, жаактуу панцирлүү балыктардын көбөйүшү жана алгачкылардан болуп стегоцефалдар кургактыкка чыга баштаган. Булар жерде сууда жашоочулар, балыктар, сойлоп жүрүүчүлөрдүн белгилерин алып жүргөн тирүү организмдер болгон. Кургактыкта курт-кумурскалардын саны көбөйгөн. Таш көмүр нымдуу климат болгон, саздардын саны көп болуп, папоротник, кыркмуун, плаумдар дарак сымал бийик 40 метрге чейин болуп өсүшкөн. Бирок бул мезгилдин аягында алардын массалык кырылышы жана таш көмүрдүн пайда болушу жүрөт. Балыктардын көп түрдүүлүгү андан ары көбөйө баштаган, учуп жүрүүгө жөндөмдүү болгон канаттары бар курт-кумурскалар пайда болгон жана алгачкы сойлоп жүрүүчүлөр келип чыккан. Пермде кургак, муздак аба боло баштаган, климат өзгөрүлгөн, чөп сымал папоротниктер калган, трилобиттер кырылып өлүп жок болгон, сойлоп жүрүүчүлөр андан ары өрчүй баштаган. Алардын бир нече түрлөрү келип чыккан. Эми мезозой эрасына кайрылалы. Бул эра өз ичине Триас, Юра жана Бор деген мезгилдерди камтыйт. Алгач биз Триаска кайрылалы. Климат континенталдуу болгон. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн саны көбөйгөн, өзгөчө уруктуу папоротниктер, уруктуу өсүмдүктөрдүн көбөйүшү бул мезгилде жүргөн. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн ортосунда жашоо үчүн күрөш табигый тандалуу жүргөн алгачкы сөөктүү балыктар ушул мезгилде пайда болгон жана эң алгачкы сүт эмүүчүлөр келип чыккан. Юра климат континенталдуу болгон. Бул мезгилде сойлоп жүрүүчүлөр жана жылаңач уруктуу өсүмдүктөр, өзгөчө ийне жалбырактуу өсүмдүктөр дүркүрөп өсүп, массалык түрдө өрчүшүнө чейин жеткен. Жана алгачкы тиштүү, учууга жөндөмдүү болгон археоптерикс пайда болгон. Борго кайрылалы. Температура төмөндөй берген, климат суук, жылаңач уруктуу өсүмдүктөр дүркүрөп өскөн жана ушул мезгилде метеориттердин сууктун таасиринен улам динозаврлар, сойлоп жүрүүчүлөр массалык түрдө кырылгандагы, жүрөгү 4 камералуу, баласы ичте өрчүгөн, сүт эмүүчүлөрдүн көптөгөн түрлөрү келип чыга баштаган. Канаттуулардын, жылаңач уруктуулардын түрлөрү көбөйгөн. Бул мезгилдин аягында жабгы уруктуулар пайда болгон. Эми кайнозойго кайрылалы. Бул да бир нече мезгилдерден турат: палеоген, неоген жана антропоген. Алгач палеогенге кайрылалы. Континенттер жана океан деңиздер учурдагы абалга келген, бирок климат муздак, муз каптоолор жүргөн, жылаңач уруктуу өсүмдүктөр кырылып жок боло баштаганда жабы уруктуу өсүмдүктөр пайда болуп, алар гүлүү мөмөсүнүн ичинде уругу болгондуктан көп таралууга ыңгайланышкан. Токойлордун саны көбөйгөн, массалык түрдө токойлор баскан жана учууга жөндөмдүү курт-кумурскалардын бир нече түрлөрү, чыныгы канаттуулар келип чыккан. Ошондой эле алгачкылардан болуп парапитек жана дриопитектер пайда болот. Неогенге кайрылалы. Муз каптоолор андан ары улана берген, климат суук болгон. Токойлордун саны азая баштаган, алар түштүктө карай жыла баштаганда токойлордун ордуна чөптөр, бадалдар баса баштаган. Ал эми жабы уруктуу өсүмдүктөр андан ары дүркүрөп өскөн, курт-кумурскалардын түзүлүшү татаалданган, ооз аппараттары, түрлөрү улам татаалданып көбөйө берген. Чыныгы канаттуулардын көптөгөн түрлөрү пайда болгон. Антропогенде климаттык факторлордун зоналарга бөлүнүшү жүрүп, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү азыркыдай абалга келген. Бул мезгилдин аягында адам пайда болгон. Башкача айтканда, адамдын эволюциясы башталган десек болот. Ошентип адам келип чыккан. Адамдар сүйлөөгө, коомдошуп жашоого жөндөмдүү болгон. Акырындап адамдар жана айлана чөйрө бүгүнкү күндөгүдөй абалга келген.
Ошентип биз силер менен жер бетинде тиричиликтин өтүшүн эраларга, аларды мезгилдерге бөлүп окуп карадык. Мынакей балдар, биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кеп кезеги сурооду. Алгач суроого назар салалы. Тирүү организмдердин суудан кургактыкка чыгышына кайсы фактор шарт түзгөн деп ойлойсуңар? Жоопторго кайрылалы. Биринчиси климаттын өзгөрүшү, экинчи атмосферада кычкылтектин топтолушу, үчүнчү суунун аянтынын кыскарышы же азайышы, төртүнчү организмдердин санынын көбөйүшү деген жооптор болду. Ойлонуп көрөлү, тирүү организмдердин суудан кургактыкка чыгышына кайсы фактор шарт түзгөн деп ойлойсуңар? Анда силер менен биз туура жоопко кайрылалы. Бул экинчи экен. Башкача айтканда, атмосферада кычкылтектин топтолушу менен суудагы тирүү организмдер кургактыкка чыга башташкан. Себеби кычкылтектин пайда болушу менен озон катмары пайда болгон. Ал эми озон катмары өз кезегинде күндөн келген ультракыскылт көк нурлардан тирүү организмдерди сактаган. Себеби бул нурлар тирүү организмдерге өлтүрүүчү касиетке ээ. Ошондуктан тирүү организмдер алгач сууда пайда болгон. Качан атмосферада кычкылтек топтолуп, озон катмары пайда болгон соң тирүү организмдер суудан кургактыкка чыгууга мүмкүнчүлүк алышкан. Тирүү организмдердин эволюциясы же болбосо органикалык дүйнөнүн тарыхый өрчүшү белгилүү бир багытта жүрөт. Биз билгендей, эволюция процесси кайталанбаган жана үзгүлтүксүз жүргөн процесс. Биз анда эволюция процессинин негизги багыттарына токтолуп коелу. Эволюциянын негизги багыттары бул биологиялык регресс жана биологиялык прогресс. Прогресс, регресс деген сөздөр силерге тааныш. Мисалы, регресс артка чегинүү, артка багыт алуу, ал эми прогресс алдыны карай умтулуу, же болбосо жөнөкөйдөн татаалды карай өнүгүү дегенди түшүндүрөт. Биологиялык регресске алгач кайрылалы. Мисалы, палеозой эрасынын таш көмүр мезгилинде плавундар, папоротниктер, кыркмуундар өтө чоң өлчөмдө болгон. Мисалы, дараксымал өзлөрүнүн өлчөмдөрү болжол менен 40-30 метрге чейин дарактар болгон деп айттык. Мынакей ушул мезгилдин, же болбосо таш көмүр мезгилинин аяк жагында ушул тирүү организмдер массалык түрдө кырылган. Себеби алардын ареалы кыскарган, чөйрөнүн шартына ыңгайланушу мүмкүн болбой калгандагы түрдүн саны азайган. Бул биологиялык регресс, же болбосо алардын өлүп жок болушуна алып келген. Же болбосо мезозойго кайрылып көрөлү. Мисалы, мезозой эрасынын бор мезгилинде динозаврлардын дүркүрөп өсүп өнүгүшү дагы ушул мезгилдин аяк жагында динозаврлар массалык түрдө кырылган. Башкача айтканда, булардын саны азайып, өлүп жок болушуна алып келген. Демек, бул биологиялык регресс деп аталат. Эволюция процессинде мындай регресс жана прогресс бирин-бири толуктап алмашып жүрүп отурат. Ал эми биологиялык прогресс өз кезегинде ароморфоз, идиоадаптация жана ошондой эле дегенерация аркылуу ишке ашат. Алгач биз ароморфозго кайрылып көрөлү. Биологиялык прогресс деген бул тирүү организмдердин түрүнүн санынын көбөйүшү, түрчөлөрдүн келип чыгышы, ареалынын кеңейиши болуп эсептелинет. Ал эми ароморфозду түшүнүү үчүн биз омурткалуулардын жүрөгүн алып карап көрөлү. Мисалы, алгач биз балыктардын жүрөгүнө кайрылып көрөлүчү. Балыктардын жүрөгү биз билгендей 2 камерадан турат. Ал эми жерде сууда жашоочулардын жүрөгү балыктардынан айырмаланып 3 камерадан турат. Демек, түзүлүштөрү татаалданып жаткандыгын көрүп турасыңар. Ал эми сойлоп жүрүүчүлөрдүн жүрөгү 4 камерага бөлүнгөн, бирок толугу менен бөлүнбөй калгандыктан каны аралаш болот да, денесинин температурасы айлана чөйрөнүн температурасына жараша болот. Бирок сойлоп жүрүүчүлөрдөн айырмаланып, мисалы, канаттуулардын жүрөгү 4 камерага толугу менен бөлүнгөн дагы өз кезегинде денесинин температурасынын туруктуулугу сакталат. Дайыма денесинин температурасы жогору болгондуктан булар башка чөйрөгө дагы таралууга мүмкүнчүлүк алышкан. Ал эми алардан айырмаланып, мисалы, сүт эмүүчүлөрдүн жүрөгү дагы канаттуулардыкы сыяктуу 4 камерадан турат, бирок булардын жашоо чөйрөсү дагы андан ары тармактанган. Же болбосо сүт эмүүчүлөр биз билгендей сууда дагы, кургактыкта дагы, абага чейин дагы көтөрүлгөн. Демек, ароморфоз деген эмне экен? Эволюция процессинде тирүү организмдердин түзүлүшүнүн функциясынын татаалданышына байланыштуу алардын уюмдашуу деңгээлдери дагы жогорулап жүрүп отурат экен. Өсүмдүктөрдөн мисалга алып карап көрөлүчү. Өсүмдүктөрдүн эволюциясына кайрылалы. Мисалы, архей эрасы. Мындан
3500 миллион жыл илгери алгачкы тирүү организмдер пайда болуп, алардан балырлар пайда болгон дейле. Фотосинтез процесси жүрө баштаган, андан кийин палеозойдо балырлардын бир нече түрлөрү пайда болгон, кызыл, жашыл балырлар. Андан кийин акырындап суудан тирүү организмдер кургактыкка чыгышкан. Алгач псилофиттер, рениофиттер, алардан папоротниктер, кыркмуундар, плавундар пайда болгон. Аны менен катар ткандары, органдары пайда болуп, органдар белгилүү бир функцияны аткарган, түзүлүштөрү татаалданган. Мисалы, папоротниктер булар споралардын жардамы менен көбөйсө, ал эми алардан уруктуу өсүмдүктөр келип чыккан. Уруктуу өсүмдүктөрдөн алгач жылаңач уруктуулар келип чыккан, андан соң жабык уруктуулар келип чыккан. Жабык уруктууларда гүлүнүн пайда болушу, кош уруктануунун жүрүшү, алардын шамал аркылуу, курт-кумурскалар аркылуу өзүнөн өзү чаңдашуусу, мөмөсүнүн болушу, булардын баардыгы ушул жабык уруктуулардын ар түрдүү жер бетинде таралышына мүмкүнчүлүк түзгөн. Ошентип, араморфоз бул чөйрөгө гана ыңгайланышып тим болбостон, алардын чөйрөдөн көз карандысыздыгын дагы жогорулатат экен. Биологиялык прогресс идиоадаптациянын натыйжасында дагы ишке ашат. Мисалы, биз канаттуулардын тумшуктарын алып карап көрөлүчү. Бул пеликандын тумшугун көрүп турасыңар, Пеликан адатта балыктар менен азыктанат. Демек, балыктар суунун үстүндөгү балыктарды сүзүп алып жөөгө ыңгайланышкан. Же болбосо жырткыч канаттуулардын бир бүркүттүн тумшугуна назар салып көрөлү. Булар эт менен азыктангандыктан тумшуктары курч жана тырмактары дагы курч болот. Же болбосо калибри чымчыгын алып карап көрөлү. Булар өсүмдүктөрдүн нектарлары менен азыктангандыктан тумшуктары ушундай узун, ичке болот. Демек, көрүп турасыңар, идиоадаптация деген чөйрөгө ыңгайланышуунун натыйжасында организмдерде түрдүү ыңгайланышуу мүмкүнчүлүктөрүнүн пайда болушу. Бирок араморфоздон айырмаланып, жогорку уюмдашуу деңгээлдерин пайда кылбайт. Башкача айтканда, жашоо үчүн күрөштө бул пайдалуу болуп, айлана чөйрөгө ыңгайланышууга мүмкүнчүлүк түзөт. Мындан сырткары биологиялык прогресс өнүгүү дегенерациянын натыйжасында дагы болушу мүмкүн. Мисалы, бодомалдын тасма куртун алып карап көрөлү. Бул мите курт экени баарыңарга тааныш. Ал адамдын ичегисинде тиричилик кылат. Башкача айтканда, ал бүтүндөй денеси менен азык затка малынып жаткандыктан, булардын тамак сиңирүү органдары жана сезүү органдары жоюлуп кеткен. Же болбосо түзүлүшү жөнөкөйлөшкөн. Же болбосо мите өсүмдүк болгон чымылдыкты, же болбосо сары чырмокту алып карап көрөлү. Бул сары чырмоктун тамыры жана жалбырактары редукцияланып, жок болуп кеткен, себеби митечилик менен тиричилик кылгандыгына байланыштуу. Демек, дегенерация деген эволюция процессинде тирүү организмдердин түзүлүшүнүн жөнөкөйлөнүшүнө байланышкан эволюциялык өзгөрүү экен. Мынакей балдар, биз силер менен бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми суроого жооп берип көрөлү. Камбала балыгы кайсыга мисал боло алат деп ойлойсуңар? Камбала балыгын көрүп турасыңар. Биринчиси араморфозго мисал болот, экинчиси биорегресске мисал болот, үчүнчүсү дегенерацияга мисал болот, төртүнчүсү идиоадаптацияга мисал болот деген жооптор болду. Камбала балыгы кайсыга мисал болот деп ойлойсуңар? Араморфозгобу, биорегресскеби, же дегенерациягабы, же идиоадаптациягабы? Туура жоопко каралалы бул төртүнчү экен. Башкача айтканда, бул идиоадаптацияга мисал болот. Камбала балыгы адатта суунун түбүндө жашагандыктан, ал жерде басым өтө күчтүү болгондуктан, чөйрөгө ыңгайланышуунун натыйжасында анын денеси ушундай жалпак формада болуп калган. Мындай формага келүү менен алар чөйрөгө ыңгайланышып, өзүнүн тукумун улап, эволюцияда тиричилигин улап келет. Эми биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндөгү терминдерге кайрылып коелу. Араморфоз организмдин жалпы уюмдашуу деңгээлдерин жана жашоого болгон жөндөмдүүлүгүн жогорулатууну камсыз кылган организмдин түзүлүшүнүн жана функциясынын татаалданышы. Идиоадаптация бул организмдин чөйрөнүн белгилүү шартына ыңгайланышуусуна шарт түзүүчү майда эволюциялык өзгөрүүлөр. Ал өз кезегинде жашоо үчүн күрөштө пайдалуу деп айттык. Дегенерация организмдин түзүлүшүнүн жөнөкөйлөнүшүнө алып келүүчү эволюциялык өзгөрүүлөр. Мынакей балдар, ошентип сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз жер бетинде тирүү организмдердин өөрчүү тарыхына кайрылып өттүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.